Assalamu alaikum. Оорунун жакшысы болбойт, бирок алардын ичинен эң жаманы, эң коркунучтуусу рак оорусу же болбосо залалдуу шишик оорусу. Эмнеси менен коркунучтуу? Үмүттүн жоктугу менен айыгып кетүүгө, өмүрдү кыскартышы менен бизге коркунучтуу сезилет. Ошондуктан айрыкча ушул оору менен эч ким жабыркагысы келбейт. Бирок тилекке каршы ар бир адам, ушул катары кедей дагы, ушул катары бай дагы, жаш дагы, кары дагы бирдей эле ооруп калуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошондой болсо дагы адамдардын арасынан кээ бирлери ушуну менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгү башкаларга караганда бир канча эсе жогору болот. Алар кимдер десеңиз, ошол суроого азыр жооп берүүгө аракет кылам. Демек, рак менен ооруй турган адамдар мүнөз жагынан эле ошол нерсени өзүнө тарта турган мүмкүнчүлүгү болот экен. Кандай десеңиздер, ал эмоциялык жактан, эмоционалдык жактан өтө туруктуу, өтө сабырдуу, башка адамдар менен конфликтке бара бербеген, же болбосо ички дүйнөсүндө болуп аткан нерсени сыртка чыгара албаган адамдар, башкаларга карата каар болобу, башкаларга карата ачуу болобу, таарыныч болобу, ушунун баарын айтпай ичинен жута берген адам рак менен ооруп калышы толук мүмкүн. Негизи ушул нерсеге алып келе турган эми бул бир эле адамдын сөзү эмес, бир канча окумуштуулардын изилдөөлөрүнүн жыйынтыгын айтып атам мен азыр. Ушул адамды ракка алып келе турган кайгылуу нерселер болот экен. Болгондо дагы кыскараак убакыт аралыгында, орточо 1 жылдан 3 жылга чейин кандайдыр бир, мисалы адам чоң бир өзү көнүгүп калган чоң бир нерсесин, мисалы байлыгын дейлиби, же болбосо жакын бир адамын дейлиби, жоготуп алгандан кийин ошол нерсеге көнө албаса, жана дагы сыртка дагы чыгара албай турган болсо, ошол 1 жыл, 3 жыл аралыгында кайсы бир жеринен рак менен жабыркап калышы мүмкүн. Жана дагы ушундай рак менен ушундай болот экен. Анан дагы эгерде аял адам апасы менен мамилесин жакшы кыла албай турган болсо, көкүрөк рагы менен ооруп калышы мүмкүн. Анан дагы күйөөсү менен жакшы келише албаса, сол жак көкүрөк рагы менен ооруп калышы мүмкүн экендиги тастыкталган, аныкталган. Жана дагы көбүн эсе баягы эркек адамдан акчаны көбүрөөк талап кылган аялдар жатын рагы менен ооруп калышы мүмкүн экендиги дагы ушундай мисалдар бар. Муну менен мен эмне дегим келет? Негизи ичте болгон бардык нерсени сыртка чыгарыш керек. Адамдарга айта албай турган болсок, балким дептерге жазса болот, күндөөлүк ачып. Эң жакшы жолу Кудай менен мамилени түздөп, ага айтып бериш, ичиңде болгон бардык букту ага чыгарсаң болот. Өзүңө туура жол издесең болот. Бардык маселенин чечими бар негизи, чын-чынына келгенде. Ошондуктан ичиңизде болуп аткан ойгу туйгу, жана дагы сизди кыйнап аткан бардык нерселерди бирөө менен бөлүшүшүңүз керек. Балким ишенген жакын досуңуз болоттур. Кааласаңыз ошого айтып бериң. Өйдө да айтып өттүм, эң жакшы сизди уга турган ар дайым, сиз уктап атканда да сизди карап тура турган бул биздин Кудай Таала. Ошого ичиңиздеги болгон бугуңузду чыгарып, кээде ыйлап дагы эч ким жокто көрсөтүп айтып турсаңыз, суранычтарыңыз болсо ошону сурап турсаңыз жакшы болот. Анан дагы ракка алып келе турган негизги себептердин бирөөсү бул алдыда кандайдыр бир чоң үмүттүн, чоң бир көрө турган бир жакшы жыйынтыктын жоктугу. Мисалы, мындай мисал келтирейинчи. Эркек адам бой жетип, бир 20га чыкты, 21ге чыкты, качан болсо деле ал үйлөнүшүн билет. Ошол чоң өзгөрүү аны жакшы алдыда болуп аткан иштерди кылып жүрө берүүгө түртөт. Аял адам менен деле ошондой. Ушул сыяктуу адамды бир чоң бир жакшылык алдыда күтүп турса, ошол нерсеге аракет кылып аткан болсо, ошондо адамда жакшы бир үмүт пайда болот дагы, илгери үмүт. Мындай залалдуу оорулар менен оорубай жакшы жүрө берет. Эгерде ошондой үмүтү жок болуп, апатияга түшкөн болсо, сөзсүз түрдө рак менен ооруп калышы ыктымал.
Ошондуктан сизге айтарым, ар бир күн, бизге берилген ар бир күн жашоону жаңыдан баштоого, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайда кылууга, өзгөртүүгө берилген мүмкүнчүлүк экендигине ынанып, эгерде жакпай аткан болсо өзгөрткөнгө аракет кылайлы. Чоң бир максаттарды коелу алдыбызга. Ошондо буюрса, жаман оорулар менен оорубай, сиз ошол үмүтүңүздүн аркасынан аракеттенип жүрө бересиз. Сизге жеткиргим келген материал ушул эле.